Assalamu alaikum, урматтуу кесиптештер. Кечээки сабакта биз Flutter'ге керектүү нерселердин баардыгын көчүрүп даярдап койгонбуз. Скачать этип койгонбуз. Загрузки деген файл бар мына Windows'тарда көрөбүз. Загрузкиде так мына Zoom'дун кереги жок, Telegram'дардын кереги жок. Буларды удалить этип сала берели. Бизге эң керек болгон нерсе мына VS Code, Flutter Windows, Git, Android Studio анан Visual Studio Setup деген бар. Ушул төрт нерсе биз үчүн, беш нерсе биз үчүн эң керектүү нерсе. Биринчи биз VS Code'ду установка кылуудан баштай берели. Бүгүн только ушул установканы көрсөтүп беребиз, урматтуу кесиптештер. Эртең сабак запись болбойт. Бул сабакты кайталап ар бириңиздер өзүңүздөр установка кылуунун аракетин көрөсүздөр. Анан каталар чыгат. Бул норма, бул норма. Ар кандай каталар чыгат. Ошол каталардын үстүндө иштеп, аларды чечип, бардык проблемаларды эртеңки сабакта чечүүнүн аракетин көрөбүз. Эртеңки сабак запись болбойт. Бирок каталардын үстүнөн иштейбиз. Так, мына VS Code'ду установка кылуу үчүн мышканын оң жагын басып, открыть дегенди басса болот. Же болбосо ушуну деле мындай үстүнө келип туруп мышканы эки жолу тез басса, мынтип ачылат. Ылдыйга киргизип коеюн. Азыр ачылат. Мынакей. Мындай бир терезе ачылат. Установка Microsoft Visual Studio Code дейт. Мына жерде user дегени да бар экен, жакшы. Я принимаю условия дегенди тандайбыз. Анан далее дейбиз. Дагы дейбиз. Дагы. Анан ушул жерге келгенде, урматтуу кесиптештер, аябай мындай акырын айтып атам сиздерге түшүнүктүү болсун деп. Ушул жердегинин бардыгына белги коебуз. Галочка, чымчыкча. Анан дагы далее дейбиз. Анан установить дегенди басып, кичине күтүп турабыз. Бул ноутбугуңуздун күчтүүлүгүнө карап, кээде тез эле болот, кээде акырын болот. Бул ноутбук менен салыштырбашыбыз керек. Супер. Тез эле болуп калды. Завершитти басам. Завершитти басканымдан кийин Visual Studio Code ушундай болуп ачылат. Ушул жерден биз эч нерсеге тийбей туруп эле мына бул сол жактагы иконкалардан карасаңыздар, бул жерде эң акыркы extensions деп турат. Extensions деген бул кошумча Плагин. каражаттар, кошумча Плагин. каражаттар. Ооба, плагиндер, бир нерселер. Ушул жерге келип туруп биз Flutter деп жазсак, бизге мындай Flutter плагиндер, кошумча нерселер чыгат. Мына ушунун эң үстүндө турганын Flutter могул жеринде мындай белгиси бар. Мындай жашыл галочкасы бар мунун да. Ушуну install дейбиз. Install дегенибиз орнотуу же болбосо баягы установка деген эле сөз. Анан мына алдындагысын деле пока жанына алып кое берели. Бул кийинчерээк түшүндүрүп беребиз. Бирок азырынча ошол Flutter биз иштей турган негизги плагин ушул болгон үчүн кошумча каражат десек дагы жакшы болот кыргызча. Мына ушуну орнотуп алабыз. Азыр орнотулуп атат. Installing деген ошол орнотулууда азыркы учурчакта. Мына жерде дагы бир мындай көк нерсе чуркап жүрөт.
Жайык, мына орнотулуп бүттү. Демек, биз азырынча биз азырынча муну өчүрүп тура берсек болот. Кайрадан загрузки деген файлды ачабыз. Бизде VS Code муну ушинтип эркелетип коебуз. VS Code орнотулду. Эми мынабул катары менен кете берели, катары менен кете берели. Биз мына этот компьютерди дагы бир жолу ачабыз. Локальный диск С деген болот. Же болбосо аты башкача болушу мүмкүн, бирок ошол биринчиде турган дайыма Windows болуп калышы мүмкүн, локал диск болуп калышы мүмкүн. Ушул жерге кирип, бул жерден ушул эле жерге, дароо эле ушул жерге эле локальный диск S'нын ичине создать дейбиз, папку дейбиз. Мунун аты dev болуш керек. Dev dese de болот, development dese de болот. Development деген сөздүн кыскартылганы dev деген папканы ачып, азыр мына мунун ичинде эч нерсе жок, пустой турат. Карап туруңуздар азыр. Э, Ушул могул экинчи Flutter Windows дегенге келип туруп, мышканын оң жагын басып, извлечь все дегенди басабыз. Мына извлечь деген сөздү жакшы айта албайм. Билбейм кандай айтылат. Кыскасы ушуну басып, обзор дегенди басабыз. Обзордон бул жактан келип, этот компьютерди тандап, локальный диск S'ны тандап, dev'ти тандап туруп, выбор папки деп коебуз. Мына ошондо бул жер С, анан мындай dev деп туруш керек. Анан извлечь дегенди басабыз. Түшүнүктүү эле кылып сүйлөп атамбы, урматтуу кесиптештер? Ага, мен калып кеттим. Жок, калып кете берсеңиз Сүйлөп проблема жок. атасыз Азыр азыр. бул Негизи видео түшүнүктүү сакталып ооба. атат. Эртең кайталайсыз, М, Азыр просто мындай азыр түшүнүп карап турсаңыздар эле болду. Сразу Ооба, кылыштын кажети жок. түшүнүктүү. Эртең баягы байкуш раматылык чубак ажыбыз айткандай, видеону токтотуп алып, токто деп, кайра кайтала деп көрө бересиз. Бир 42 гигабайт, 1,5 гигабайт экен мынакей. Бул извлечь кылып атат. Извлечь деген менин түшүнүгүмдө чыгаруу, мындай бир архивден чыгарып, иштей турган кылып бизге жайгаштырып берип атат десем туура болот. М, Урматтуу кесиптештер, эмне үчүн мен сиздерге кесиптеш деп кайрылам? Биздин ниетибиз, биздин максатыбыз сиздерди мындай программист кылып чыгаруу. Эртең бир күн келип, Кудай буюрса, сиздер ошол программист болуп, бизге кесиптеш болсо экен деген жакшы ниет менен, изги тилек менен ар дайым сиздерге кесиптеш деп кайрылууга аракет кылабыз. Сиздер да бири бириңиздерге кесиптеш десеңиздер жакшы болот. Программист кесиптеш деген мындай максат менен, эгерде адамдын максаты анык болсо, ою тилеги түз болсо, каалоосу түз болсо, Кудай таалам буга сөзсүз жеткирет экен. Э? Ошондой урматтуу кесиптештер, ошон үчүн биз ар дайым кесиптеш деп кайрылабыз. Буга көнүп калабыз, Кудай буюрса. Өтө сонун, жакшы. 85% излач болуп атат. Мен атайын ошо сиздерге түшүнүктүү болсун деп ар бирин мындай бирден кылууга аракет кылып атам. Себеби азыр мынау күтүп турганда экинчисин деле кыла берсем болот эле, бирок эң жакшысы ушундай да, мындай күтүп
бирден эринбей карап отуруп кылыш керек да, мындай тажабаш керек. Себеби IT ушундай майда жумуш. Чарчабай, чалыкпай, ушинтип карап отура берген адам Кудай буюрса жакшы ийгиликке жетет. Ошондой. Кечегиден бир аз бүгүнкүгө ийишип калыптырбыз. 10 адам. Бул жаман эмес. 7 мүнөт дейт го. Аз калганда көпкө туруп калды. Жакшы. Ушундай учурларда, күтүп калган учурларда суроо берип, бир нерселерди айтып берип, сүйлөшүп отурсак деле болот. М, Өзүбүздү тааныштырып, мен мындай мындаймын деп. Ағай, Бүгүн, бұл Нурлан. эмеде негизи математика, физика керек белеш? Основном ушундай эле көп суроо болот го. Ооба, аябай күчтүү математик болбосоңуз моуну үйрөнө албайсыз. Мондай излеч кылыш үчүн математиканы аябай мондай өтө күчтүү билиш керек да. Деп эле. Жок, мырзам, тамашалап атам. Азыр негизи бир учурда IT ошондой болгон. Программист деген өтө күчтүү математиканы билиш керек болгон. Себеби аябай көп эсептер менен кылынган да. Азыр азыркы современный деп коет го, мындай заманбап программалоо бул жөн эле бир англисче бир канча сөздүн тизмегин эле жакшы жаттап үйрөнүп алсаң кылына бере турган нерсе. Мындай ар бир адамдын колунан келе турган нерсе болуп калды. Мен өзүм кыргыз тилчимин. 11 жыл кыргыз тил мугалим болуп иштегем. Математикам азыр деле өтө кыйрат үйбейт. Бирок Кудайга шүгүр, программалоону үйрөнүп алдык. Аябай маанилүү суроо болду. Ушундай сыяктуу суроолорду сурап, пикир алышып турган жакшы болот. М, Мынабу мгм. 5 секунд калды. Мисалы жанагы курс эмелер бар го, языктар, Java, JavaScript, Ооба. ушундай дагы Python, ушундай кайсы мындай талап күчтүү же болбосо кайсы мындай айырмалар эмне? Бул жөнүндө
Языктар боюнча мына сабак башталганда түшүндүрүп айтып беребиз. Агайлар да айтып берет, бирок биз азыр Flutter дегенди үйрөнөбүз. Бул Flutter мобильный приложение жасоо үчүн колдонулат. Мобильный приложение деген мына Zoom'га кирип атасыз телефондон, Telegram колдонуп атасыз, бирөөлөр менен жазышып атасыз, Instagramга кирип атасыз. Кыргызстанда Мбанк деген бар, ошону колдонуп атасыз. Россияда Тинькофф, Сбербанк деген бар, ошолорду колдонуп атасыз. Мына ушулардын баарын сизге окшогон программист жасайт да. Биз бул курста ошол Android телефон үчүн, анан iPhone телефон үчүн мобильный приложенияны жасаганды үйрөнөбүз да. Анан курсту бүткөндөн кийин ошондой компанияларда, мобильный приложение жасаган компанияларда иштесек болот. Же болбосо өзүбүздүн дагы мындай жакшы ой максаттарыбыз болсо, мисалы Кыргызстанда Лалафо деген бар. Лалафо бир айда ошо 1,5 миллиондон 2 миллион сомго чейин акча табат экен да. Таза кирешеси дейт. Демек, апе бир айда деп койдумбу мен? Эмнени айтып атам? Бир күндө дейт. Бир күндө таза ошол 1,5 миллион сомго чейин акча табат дейт. Яндекс болсо андан да көп табат экен да. Демек, эгер жакшы бизнес идеяңыз болсо, эртең бир күнү аны дагы жасап чыгып, иштетип, мындай болуп кеткенге дагы болот да. Бирок албетте бул үчүн 6 айлык курсту бүтүп эле анан чыга калып, Лалафодон жакшы нерсени жасап коюу бул реалдуу эмес. Эгер андай болсо, мына мен 4 жылдан бери ушул IT жаатында жүрөм, анда Лалафодон мен 4 жасап чыгып салат элем да. Жок, демек, аябай мындай серьезный тажрыйба керек экен, ошол жаатта чыдап жүрүш керек экен. Ошол нерселерди бүгүн биз түшүнүп отурабыз. Так, хорошо. Эми карап туруңуздар. Мына биз жана могул жерде dev деген папка ачтык эле, мынакей кайра баштан кирип көрсөтөйүн. Этот компьютер дегенге кирип, локальный диск сга кирип, dev деген папка ачтык эле. Мунун ичи бош болчу. Азыр мунун ичине кирсек, мына Flutter деген папка пайда болуп калды. Пока бул ушундай туруп турсун. Бул азыр дагы кайтып келебиз бул жерге. Загрузки дегенге киребиз. Экөө бүттү, улам айтып коюп турайын. Бүгүнкү мындай максатыбыз анык да, ушул 5 нерсени установка кылып алсак, аябай чоң утуш. Гитти установка кылабыз. Так, бул дагы ачылды мына. Next дегенди басабыз. Мен баса албайт окшойм. Git уруксат бербей атат. Next дагы. Аябай толтура next бар. Баса бериңиз. Install дегенге чейин басасыз. Галочкалар керек эмес агай? Жок, ушул боюнча эле керек. Мгм. Мгм, 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 мгм. Дагы. Мгм. Install. Короче, next, анан аягында install деген чыгат. Ошону басып койсоңуздар, git дагы орнотулуп калат. Анан gittин кичинекей бир настройкасы бар. Ошону кылып коюшубуз керек. Бирок аны алдыда дагы чогуу кылсак жакшы болот. Ал жерге дагы кичине менимче бар. Супер. Бизде git установка болуп бүттү. Мына галочканы алып салып туруп, finish дегенди басып коебуз. Эң сонун. Рахмат мага жардамдашканыңызга. Болду, азыр тийбей туруңуз. Эми кайрадан келебиз. Үчөө бүттү. Төртүнчү нерсе. Урматтуу кесиптештер,
Биз ушулардын баардыгын колдонобузбу деген суроо туулушу мүмкүн. Негизинен жок. Биз эң көп ушул нерсени колдонобуз. Эң көп ар дайым ушуну менен код жазабыз. Бирок мынол төртөө бизге мындай Flutter'дин бизге талап кылган нерселери ушул. Бул Flutter өсүү, бул Git болсо дагы кошумча нерсе, терминалды иштетип бере турган анан Android Studio бар. Androidке приложение жасоо үчүн бул дагы сөзсүз талап кылынат. Азыр ошол биз Flutter'дин талап кылган нерселерин гана орнотуу менен алек болуп атабыз. Биз али дагы немени баштай элекпиз. Программалоону баштай элекпиз. Мгм. Мына бизге Android Studio'ну эки жолу басканыбызга ушундай бир экран ачылды. Муну Next дейбиз. Муну да мен баса албайт экенмин. Аруна бизге жардам берет. Next. Ушул жерде дагы Next. Next. Бир наоборот дагы бэк кылып турасызбы, артка алып турасызбы? Android Studio аябай мындай проблемалуу. Ушул жерде мындай могул файлдын мындай аты кетип аткан жерде орусча тамгалар менен ат коюлуп калган болсо ушул жерде бизди албай кыйнайт. Next дей бериңиз, азыр сизде проблема жок, баардыгы англисче болуп атат. Install дейсиз. Көбүнчө баягы компьютердин атын орусча тамгалар менен жазып коюшат. Ошол кездерде бизге көйгөй жаратат. Проблема болот. Өтө сонун, абдан тездик менен жакшы кетип атат. Эки нерсе калды. Бирок өтө көп убактыбызды ошол экип алат. Next деп коюңуз. Finish деп коюңуз. Бүтөбүз азыр. Тийбей тура бериңиз. Кээ бир жерлерде ушундай алыстан аралыктан башкарганга болбойт. Кээ бир жерлеринде башкара беребиз. Окейди бастым азыр. Ушундай нерсе чыкканда мынау нерсе чыгат. Бул жерде айырмасы жок. Send дегенди деле басып койсок болот. Android Studio эми ачылып атат бизге. Бул ички баягы тууралоолору next десек болот. Дагы next дейбиз. Дагы next дейбиз. Анан мына ушул жерге келгенде бул жерден accept дегенди басабыз. Анан мына жерде эки бөлүк туруп атпайбы? Мына экинчи бөлүгүн дагы тандап туруп accept дегенди басканда гана мына finish чыгат. Эгер бул мындай decline деп турган болсо finish чыкпай тура берет. Ушул жерге жакшы көңүл буруңуздар. Мына decline болуп турган болсо могул жерде мындай кызыл звездочка көрүнөт, жылдызча. Анан accept дегенде ал жоголуп кетет. Анан finish чыгат. Finishти басабыз. Бул дагы ушул жерде эми интернеттен скачать этет. Ушул керектүү маалыматтарды бул дагы бул жерде интернеттин ылдамдыгына, компьютердин күчтүүлүгүнө карап тез болот же шашпай болот. Мен аябай катуу сүйлөп аткан жокмунбу, урматтуу кесиптештер? Аябай Тура, норма. Жок агай, нормально эле. сиздерге мындай жакшы жеткирейин деген эмоция менен сүйлөп, мындай үйдүн ичин өзүмө жаңыртып атам кайрачы. Мынакей стартинг даунлоад деп турат ушул. Баягы көчүрүү башталууда деген сөз да.
Жакшы, бүгүн сабакта адамдар азайып кетип атат, кайра көбөйүп кетип атат. Просто бир Баянман деген 2 жолу жазылып келди да, бир компьютер менен анан телефон менен келди окшойт. Ошол 2 жолу. Жакшы кетип баштады, көчүрүлүп атат сонун. М, Ушул Android Studio аябай мындай чоң, көбүрөөк убакыт алат. Агай, меники Microsoft модуль чыгып атат да, ошону установка кылайын десем. Приложение, которое вы пытаетесь установить, не является проверенным корпорацией Microsoft дейт. Сүрөткө тартып Telegramга кетирсеңиз, Мгм. Арунанын Telegramынан эле карап коюңуз. Группага кетире бериңиз. Кетирдиңизби? Асел? Ооба, ооба. Супер, эми келди. Так, эмне дейт? Сиз эмнени установка кылайын дегенсиз? Android Studio'nu. Изменить мои параметры рекомендаций приложений дегенди бассаңыз болот. Болбой жатат ошо. Бассам деле. Болуш керек негизи. Ошону карап көрөлү, чечебиз. Проблема деле эмес. Android Studio'nu жанагы flutter.dev деген сайттан көчүртөт белеңиз. Сиздики is store деп турат да. Эмеденчи, типа Play Market сыяктуу. App М, Store'дан окшойт сиздики. Жок, бул жерде ошол бул приложение ушул Store'дуку эмес, Microsoft Store'дуку эмес дейт да, ушул жактан көчүрүп алып атат да анан. Аны буга могу изменить мои параметры рекомендации деп туруп, ушуну басып туруп, анан э, сырттан келген приложенияларды ала бер, мен өзүм установка кылып атам дегенге разрешение берип коюш керек да. Мгм. Бул маселени чечип коебуз.
Өтө жакшы. Сонун кетип атат. Дагы суроосу болгондор барбы? Курмангазы, кандайсыз, жакшысызбы? Ооба жакшы. Сабактарга даярдык, мотивация баары жакшыбы? Жакшы. Бизди ушу окуйм деп эң көп күтүп калган Курмангазы болду окшойт. Примерно 3 айдан бери күтүп атабы билбейм. Э, Бирок жакшы, мындай кызыгуусу бар адам. Канча убакыт болсо да күтүп, атайын нарындан келип, Бишкектен ноутбук алып, даярдык көрүп, программаларды уже установка кылып койгон группаны күтүп атты. 5 мартта баштайт элек, анан Орозондо келишин күтүп, группада бир аз толбой калды, ошон үчүн күтүп калдык. Насип ушул күнгө экен. Так, финиш чыкты. Финишти басабыз. Баары сонун кетип атат. Эч кандай көйгөй жок, Кудай буюрса. Көз тийбесин. Бул жерде дагы мынакей, мына Android Studio деген сол жакта жазуудан ылдый карай Projects, Customize, Plugins деген бар. Ушул плагинске келип туруп, плагинсти бассак, бул жакта да ушу Marketplace ачылат. Плагиндар жана экстеншндар. Бул жерде үчүнчү деле Flutter турат. Flutter'ды басабыз, install'ду, accept дейбиз. Анан бул Flutter дагы бизге эмне болду? Установка болуп баштады. Установка болуп бүттү. Могу Restart IDE дегенди басабыз. Restart дейбиз. Бул мындай болуп Android Studio өчүп, анан кайра иштеп баштайт. Iguana деген могул жандык экен, билип алыңыздар. Анан эми мына могул жерге New Flutter Project деген пайда болуп калды, но бул бизге азырынча керек эмес. More Actions дегенди басып туруп, SDK Manager дегенди эң аягындагыны басабыз. Ушул жер аябай важный да. Мына могул жерге SDK Tools дегенди басабыз. Бул жакта мына Show Package Details деген бар, мынакей. Ушуну басканда булар мындай болуп көрүнөт. Бизге хорошо, бул тура берсин. Ылдый түшөбүз. Ылдый түшөбүз. Бул жерде могул NDK сайт by сайт деген бар экен. Ушунун акыркысын бирөөнү алабыз, эң жогоркусунан. Дагы ылдыйлайбыз. Дагы ылдыйлайбыз. Дагы ылдый келсек, Android SDK Command Line Tools деген бар. Ошол жерден да бирөөнү алабыз. Галочка коебуз. Дагы ылдый түшөбүз. Анан могул жерде Android Auto AP Simulator, могул жерден баштап ылдый жагын баардыгын алабыз. Азыр эми ушунун баарын дагы интернеттен алып келип скачать этиш керек. Мындай скачать эт деген белги чыгып калбадыбы? Apply дейбиз. OK дейбиз. Ушул жерде дагы жанагыл нерсе чыкты. Intel эмулятор бир нерсе дегенди accept кылабыз да next дейбиз. Бул дагы көчүп баштады мына. Жакшы экен интернетиңиз. Көз тийбесин, көз тийбесин. Меники жаман. Бат эле көз тийгизип салам. Бүгүн Арунанын ноутбугун бир эки мактап койдум эле. Чүчкүрбөйдү го. Жана үйгө келгенден кийин звугу чыкпай аткан болчу. Анан М, ноутбукта перезагрузка кылып туруп, кайрадан жандырып, зумга кирсем, кайрадан звугу чыгып калды. Машалла, жакшы сон. Мен уже тиги сумдагы балдарга сүрөтүн жөнөтүп сүйлөшүп койгом, эртең алып келиңиз деп. Бул ноутбук аябай жаңы ноутбук экен да, буга запчасть жок дейт. Анан заказ кылып коесуз, 15 күндө келет дегенден мейли майла жок. Келсин главный деп аткам.
Үнүңүз Кудайга жеткен окшойт. Жок, Өзү эле иштеп кетти. аябай уялдым. Жаңы эле таанышып атсак, келер менен ноутбугумду бузуп салсам, бүгүн эле ноутбугумду бузуп салды, 6 айда эмне гана кылбайт деп. Офиске Ару- экинчи келген. Аруна менен бүгүн тааныштык, офиске келди. Бишкектеги биздин кесиптештер офиске келип турсаңыздар болот. Мен вторник күндөрү, анан суббота күндөрү офисте иштейм. Ошол жерге барып отуруп, суроолор болсо сурап, жардам алып, э, ал жерде биздин балдар кантип иштеп атат, программисттер кантип дем алат экен, кантип жашайт экен көрүп дегендей. Э, Обычный эле адамдар, силердей эле. Негизи IT мага мындай эмнеси менен мотивация берген. Ошо программист болуп иштеп аткан балдарды карасам, эми баягы мындай текеберчилик болбосун, бирок мындай бизден тупой эле адамдар карасаң, 2000 $3000 айлык алып иштеп атканын көрөсүң да. Же мындай нормальный деле билимдүү эмес, өтө деле бир маданияттуу эмес. Эми карасаң, андан сөзсүз мындай артыкчылыктуу бир жерлериң бар да, сөзсүз. Анан көрүп туруп айтасың, мынау деле программист болуп иштеп атат экен го, мен эмнеге иштей албайм депчи. Ошого мына биздин офиске келсеңер деле чындап мына иштеп аткан балдар бүгүн мындай Арунаны көрүп аябай мындай таң калып суктанып атышат да. Кыйын кыз экен депчи. Көз тийбесин Арунанын өзүнө дагы, ноутбугуна дагы. Бирок мындай эми адам адамдан төмөн эмес го, бирок мындай эң жөнөкөй салыштырганда сендей эле адамдардын иштеп атканын көргөндө анан сени дейсиң, мен деле иштеп туруп сага окшоп эле программист болуп кетпесем депчи. Ошого Ага, бул мен деле нормал айтайын деп. да. Мхм, Мен эки карындашым бар да. мхм, Кытайда окуган, аутсан бүткөн, анан эки тең ортодон 200 балл алган да. мхм. Анан орусча да билет, англисче да өтө жакшы билет. Анан мен аларды окуткам да, эмеге, ушул бул жакта Сбербанкта иштеген немелер, жаңы орустар качты эле го. Ооба. Ошондо Кыргызстанга барып, Кыргызстанда кайсы мотонун жанындабы же бир эмедеби ушул сабак берип калат да. Өзү эми Мгм. компания ачып, ошол жерде бир ай окуп эле, жок биздики эмески эле башыбыз жетпей койду деп окуп койду да. Анан укмуш мындай аябай күчтүү кыздар да, мындай Нурлан натуре мырза, күчтүү. бир нерсени айтып коеюн. Эми Орусияда жүрөсүздөр, жаман көрбөңүздөр. Э, Орустар өзүн өтө акылдуу көрсөтүп сабак өтөт да. М, Мындай орустар аябай мындай детально түшүндүрүп, кооз сүйлөп, типа сени аябай тупойдун ордуна коюп, анан аябай терминдер менен сүйлөп. Азыр мисалы могул жерде деле мен деле мындай this is emulator settings guys деп мынтип жөн эле кооздоп сүйлөпчү. э. Внимательно м, слушайте, здесь очень тяжело, это эмулятор settings. Вы понимаете, деп эле кантип эле мынтип кооздой берсең, оор боло берет да. Жөн эле даже могул жерлерде ушул нерселерди, мисалы ушул жерди орустар сабак өтсө аябай түшүндүрүп бермек да. Муну түшүнүүнүн зарылчылыгы жок да. Бул иштеп турса эле болду. Азыр агай бир жолу установка кылып коет, иштеп турса болду, хватит, жетет бизге. Эртең иштебей калса дагы бир нерсе кылып уже кийинки жолу муну установка кылганга чейин сиздер өзүңүздөр бир топ нерсе үйрөнүп каласыздар да. Ошон үчүн азыр айтини иштегенди эле үйрөтүп коюш керек, болду. Анын деталына кирип, анан бул мындай да, анан муну бул иштеп чыккан да, анан мунун тарыхы баланчанчы жылы жаралган да, аны иштеп чыккан адам өтө гений болгон да. Зачем анын бизге эмне кереги бар? Гений болсо болуптур да. Ошо гений болгону жакшы болуптур. Бизге ушуну жасап берип коет. Все, болду. Иштеп атат. Мына next дегенди басасың, иштеп атат. Дагы бир жолу могул жерде accept дегенди сурады.
4 жолу сурады кызык жери. Finish dedik. Так. Ушул ушул проблемада ушул AMD деген процессорда ушул проблема боло берет. Окей. Хорошо. Дагы бир жолу SDK менеджерге кирип туруп, Tools'ка кирип, ушул эң аягына келип, моуну ушул бул Intel эмулятор дегенди иштете албай атат. Анткени Арунанын ноутбугу бул Intel'дик эмес, неменики болгондугу үчүн, AMD'ники болгондугу үчүн ошол CPUсу туура келбей калып атат. Хорошо. Проблема жок. Окей деп кое беребиз. Finish. Окей. Анан могул жерде дагы бир аракет кылып көрөлү. Virtual device деген бар. Муну ачат болду экен. Ачып атат. Разрешение бериш керек, сөзсүз. Ушул жерлерге көңүл буруңуздар. Сөзсүз разрешение бериш керек. Разрешить дегенди басыш керек. Ушул сөздү дагы жакшы айта албайм. Разрешить билбейм. My Russian language is very bad. Эми Duolingo көп эле катышасызбы? Көп жылдан бери. Ооба. 3 жылдан өттү, 4 жылга кетип атат. Супер. Арунаныкы иштеп кетти, бирок немеси туура келбесе дагы. Окей. Бул виртуальный телефон. Ноутбугуңузда бир телефон пайда болуп калды. Бул эртең жазып аткан коддоруңузду, то есть эмне жасап атканыңызды живой мындай тестировать этип, көрүнүшүн көрүп, кандай болуп атат, сулуулап жасаганга бул виртуальный бир Android телефон. Google'дын Pixel деген телефону бар го, ошол бул. Бул ача берсин. Бизде загрузкиге кайрадан барабыз. Акыркы бирөө калды. Акыркы бирөө калды. Мындай өтө тез бүтүргөнгө аракет кылдым, бирок ошондо деле 1 саат болуп кетти. 1 саатка жетпей бүтүп калса, эртең кайталап көргөнгө да сонун болмок да. Туура эле. Так, супер. Орусторго окшоп мен да көп сүйлөп отуруп алдым да кээ бир жерлерде. Так, продолжить дегенди басабыз. Аруна, продолжить басабыз. Ай, Азамат. Молодец. 27 мегабайт экен. Интернетиңиз дагы көз тийбесин, жакшы иштеп атат. Арунага телефон подарок еттим, көрдүңөрбү? Эртең биздики да ушундай болуп калат да. Кудай буюрса. Но MacBook'у барлардыкына сразу эле iPhone 15 Pro Max подарок этип таштайбыз да. Мына жерде Уланбек деген жигит жүрөт. Курмангазы деген жигит жүрөт. Экөөнүкү iPhone 15 Pro Max. Так, муну бир аз ылдый жылдырсаңыз, могул жакты. Болду, өтүп кеттиңиз. Так, мына сол жакта разработка классических приложений C++ деген C++. жүрөт. Ушул. Галочка койдуңуз. Эми оң жакта, ылдый жакта установить деген турат, ошону басасыз. Оң жак, Булбу? жанындагысы установить дегени. Артмысың. Супер. Азаматсыз. Красавчик. Ошо установить дегенди Могу эменики тосуп калып атат. зумду аны кармап туруп жылдырып салсаңыз болот, ал нары бери жылат. Ал сизге баш ийет. Баш ийдирип койгонбуз. Все скрыто.
Ого дейт. Бул дагы аябай көлөмү чоң негизи. 3 гигабайт экен. Интернет кайсыны колдоносуз? Аруна? Меники Мегакомдон же Wi-Fi ачкам. Супер. Мегаком ошо жакшы иштейт да. Жакшы, бүгүн сабагыбыз аябай кызыктуу болду. Суроо сурап, ар бир сабакта ушундай кылыңыздар. Жанагы обычный баягы биз көнүп калган мектептеги стандарттуу түшүнүктөн бир аз бери чыгып, мүмкүн болушунча алдын ала аракет кылып өзүңүздөр мындай көбүрөөк изденип, мен результат кылайын деп аракет кылыңыздар. Бул жерде деле мисалы мугалим өзүнө милдет кылынган нерсени көрсөтүп койду. Все болду да. Мындай. Обычно мугалим эмне болду? Өзүнүн милдетинен кутулду. Албай 2 сааты өтсө болду да. Сиз ошол 2 саат ичинде мугалимди мындай сыгып алышыңыз керек да. Ичиңизде кандай суроо болсо ошонун баарын берип, бул жерде мектеп эмес да. Отур. Эки. Кече эле айтпадым беле, ошону түшүнбөй эмне кылып жүрөсүң деген сыяктуу нерселер болбойт. Анан мүмкүн болушунча мугалимдер бир программист кантип иштесе жашоодо ошондой кылып сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылат. Кээде ушундай болуп калат, мисалы, бир ката чыкты, ал катаны оңдоо үчүн мугалим кадимкидей эле сиздердин көзүңүздөрчө Google'га жазат. Менде мындай мындай ката болуп атат. Муну кантип чечем деп. Анан ал катаны чечүү боюнча интернетте мындай миңдеген жооптор бар. Көрсө, бизге чейин эле ошол катага миңдеген программисттер туш болгон экен. Анан ошол суроолорго башка бирөөлөр жооп берип жардамдашкан экен. Ошондой маалыматтар интернетте миллиондоп саналат. Өтө көп. Өтө көп. Урматтуу кесиптештер. Кудай буюрса, курсту бүтүп, эртең бир IT компанияда иштеп калсаңыз деле, бир нерсени жасап бер десе, анын негизин интернеттен издейсиз. Ушундай жасаш керек экен депчи. Анан ошону алып келип эле коесуз. Анан өзүңүз дагы аны жакшыртканга, дагы жакшыраак кылганга, өзүңүздүн билимиңизди кошконго, башка дагы маалыматтарды издеп тапканга аракет кылып эле ошентип иштей бересиз. Жана Нурлан мырза аябай жакшы айтпадыбы? Программист болуш үчүн бир учурда математик болуш керек эле. Жанагы интернетте миңдеген миллиондогон суроо жооптор жок эле. Ай, каяка кирип кеттик? Бир нерсени басып алдыңбы? Анан эмне кылган? Бир учурдагы программисттер өзүнүн билими менен, математикасы менен, физикасы менен ошонун баарын элестетип алып, өздөрү жазып, эсептеп, аябай кыйналып, программалоону бүгүн аябай жеңил бир абалга алып келип коюшту. Мага окшогон бир кыргыз тилчи, бир тупой бирөө келип, азыр үйрөнүп программист болуп иштей ала турган деңгээлге келип калды. Программалоо мындан да жеңил деп атат. Мисалы, 3 жыл мурда жасалма интеллект деген нерсе билбейт элек. Жок эле деп айтпайынчы, бар болчу, бирок биз билбейт элек.
Азыр мына Кудай буюрса окууңар башталса, эл жара кайдагы аябай сонун кылып көрсөтүп берет. Мисалы жасалма интеллектке кантип өзүңүздүн кодуңузду дагы жакшыраак кылып жаздыра аласыз. Бул нерселер программалоодо мындай туура көрүлгөн нерселер. Булар туура. Азыр IT ушунчалык өнүгүп, компаниялар ушунчалык тездик менен өнүгүп, тезирээк жаңы продуктуларды чыгарып, башкалардан да көбүрөөк акча табыш керек болгон мындай капиталисттик заманда бир IT компания сизди, сен билимиң жетпейт экен, сен математиканы билбейт экенсиң, сен кодду чат GPTге жаздырып алыптырсың, болбойт өзүң жаз деп отурганга убактылары жок. Ошол чат GPTге код жаздыра ала турган адамдарга азыр айына 2000, 3000, 5000 долларды төлөп атышат. Ошентип эле жашоо жүрүп атат. Анан башка бирөөлөр ошентип акча таап атса, биз эмнеге эшекте калап жүрө берели? Э? Кыргызда аябай сонун сөз бар го. Эшекте калап атасыңбы дейт го. Мындай. Аябай бир ишти кыйратып атасыңбы, өзүнчө эле пайдасы жок ишти бүтүрүп атасыңбы деген мааниде. Биз болсо аябай важный иштерди кылып аткансып, биз деле ошой эле өмүрүбүз өтүп атат. Жөн эле мындай эшекте калап эле да. Мындай карасаң аябай важный иш бүтүрүп аткандай жашап атабыз. Бирок чындай келсең эч нерсе эмес да. Же адамдарга окшоп кымбат айлык албасак, же адамдарга окшоп өзүбүздү окуп билимибизди арттырып өнүктүрбөсөк, э? Келиңиздер, урматтуу кесиптештер, ар күнү өзүбүздү өнүктүрөлү, өлкөнүн өнүгүүсүнө мощный кылып салым кошолу да. Э? Мындай Лалафону, Яндексти Кудай буюрса күн келет, бир күн өзүбүз жасап чыгалы. Бир күн келет, мындай дүйнөгө таанымал продукттарды биз жасайлы, чогуу жасайлы. Андай чоң иштерди кылуу үчүн аябай чоң команда керек экен көрсө. Күзүндө Германияга барып келдик. Илгери биздин мектепте бир агайыбыз бар эле. Сабак берет эле географиядан, анан армияга, Россияга барып келген экен да, Москвагачы. Анан поезд менен барып, самолет менен келип турган. Өмүрү бою ошону айта берет эле да. Мен поезд менен баргам, анан самолет менен келгем деп элечи. Мен армияга барганда деп эле. Эми ошол баягы өмүрүндө аябай бир жакшы эсте кала турган бир эмоцияга толгон иш чарасы ошол экен да. Ал агайдынчы. Эми ушу мен деле ушу жашка чейин бир жолу ушу Германияга барып келдим күзүндө. Бир 10-11 күн Германияны, Францияны кыдырып, IT компанияларга барып, ал жерлерде IT кантип өнүгүп атат, адамдар кантип иштеп атат, ошону көргөнчө келдим. Бизге окшогон эле, даже азыр да айтканымдай, бизден эле тупой эле бир адамдар Европанын IT компанияларында иштеп, ошол жактан сонун айлыктарды алып атышат да. Ошону карасаң, же географияны деле нормально билбейт. Байкуш биздин агайыбыз армияга барып келгенин айта берип болсо деле, географияны кыйла эле жакшы окуткан экен. Математикадан нөл болсок деле, ошол иштеп атканда эле адамдардай эле математика билет экенбиз. Кыскасы, алардан биздин мындай кем деле эч нерсебиз жок экен. Алардан ашсак ашарбыз. Көбүнчө мисалы ошол баягы Германиядагы IT компанияларды көргөндө, любой эле IT компанияга кирсең, холодильникте пиволар турат экен да, алкоголдуктар турат да, анан программисттери баягы эми аларга шарт да мындай жагымдуу болуш керек да, ошол жерден кетип калбаш керек, иштеп бериш керек эптеп. Программист деген өтө зарыл болуп атат. Иш сааты бүткөндөн кийин, мисалы 4-төн кийин каалаганыңдай алкоголду, пивону иче берсең болот экен да. Анан эми ошентип иштеп аткан адамдарга караганда мен ойлойм да, мисалы, адеп ахлагыбыз жагынан, мындай бир
Кой уят деген жагынан алардан өйдө болсок болгондурбуз. Э? Ошон үчүн мындай ар дайым жакшы үмүт бар биздин кыргызстандык мекендештерибизге, жердештерибизге, айрыкча мына миграцияда жүргөн мекендештерибизге мен аябай мындай дайыма бир жүрөгүмдө мындай жылуу сезим бар да. Ошолорду миграциядан эми ал жакта деле баягы жакшы иштерди кылып бутка туруп калган көп эле мекендешибиз бар. Бирок ошентсе деле ошол бутка туруп алганга чейин канча ден соолуктан айрылып атышат. Канча ушул мекенге куса болуп алыста жүрүп атышат. Айтиге эң мага жаккан нерселердин бири ушул үйдө балдарымдын, кыздарымдын жанында отуруп иштеп атканым эле мага өтө жагат да. Мен мындай кызым чуркап келип любой моментте ата деп кучактаса, ошол кезде ушунчалык айтиде иштеп атканыма мындай сүйүнөм. Мына ушул кызым ушул мээримди азыр мен жумушта болсом же миграцияда болсом азыр ушуну ала албай калат эле деп анан чет жакта жүргөн мекендештерибизге ошондой учурларды эстегенде мындай э, ошол нерсени каалап кетем да. Эч ким эч жака барбаса экен, барса дагы турист болуп барса экен, бала бакырасын алып алып барса экен, программист болуп барса экен деп аябай кыялданам да. Мына Германияга аябай басым жасап атабыз. Биздин кесиптештерибиз ошол жактарда иштесин деп иштеп да башташты. Эми да ишке кире тургандар бар алдыда. Россияда Кудай буйрса мына ишке кирип башташты. Бул жакта туруп Россияда онлайн иштеп аткан кесиптештерибиз бар. Бул жакта туруп Швейцарияда иштеп аткан кесиптештерибиз бар эле. Азыр жумуштарын которуп кетти. Э, Ошондой. Ошон үчүн мындай чоң бир мүмкүнчүлүк, жакшы шанс десем болот. Ушуну мындай туура пайдаланып, ушуну айтып атканда да баягы сетевой маркетингтердин рекламаларына окшоп кетти окшойт. Бул бир шанс депчи. Муну колдон чыгарбаңыз. Ушул курсту окусаңыз эле миллионер болуп кетесиз деп эле мындай. Эми албетте эң башта ошол каалоо болушу керек. Анан мотивация менен эмес. Азыр мына мен айтып аткан сөздөр мотивация берет. Бирок ушул азыр уккан сөздөрдү эртең өзүңүздүкү кылып менчиктеп алышыңыз керек да. Ушуну агай айтты эле, ушул агайдын мотивациясы эле дебейчи. Ушунча керек экен да көрсөм, болду мен ушундай кылам деп аны менчиктеп алыш керек да. Меники кылып алыш керек да. Мен программист болом, мен үйдө отуруп иштейм. Мындай аныктап алсак, Кудай буйрса, сонун болот. Алдыда баары сонун болот. Жашоону жаркырата жашайлычы туугандар. Бүгүн ушул сөздү үйрөнүп келдим. агай мындай буга мисалычы кызыгуудан башка да түшүнүш керек да. Анан эми көбүнчө мисалы түшүнбөй калабыз, ушундай нерселер болот го. Основном жана Болот. көбү ушуну таштап коет го. Анан кийин буга кандай сапаттар керек? Мындай айтат го, бир өзөрлүк же болбосо бир кандайдыр бир өзгөчө балдар эле мындай айтыштык болот депчи. Мындай эми Негизи аябай сонун суроо, Нурлан мырза. Азыр айтып коеюн, азыр мынау кылынып аткан нерселерди почти түшүнгөн жоксуз да. Э? Мен ойлоп атам да, бул түшүнүктүү деле эмес, мен түшүндүрүп деле айткан жокмун. Просто далее, далее дегенди басып атам. Көрүп атасыз, бирок детально түшүнгөн жоксуз да, бул эмнеге кылып атабыз. Туурабы? Бир эки айга чейин ушундай эле жашоо уланат. Бир эки айга чейин почти түшүнбөйсүз. Ушул эки ай аралыгында аябай чоң сыноо. Көпчүлүгү курсту таштайт. Кайра кайра айтып атсаң деле болбойт, таштайт. Түшүнүп кетесиз, кичине чыдап тур десең деле, жок агай мен түшүнгөн жокмун деп эле ушул мындай түшүнгөн жокмун деп эле аябай өзүн жаап алгандар болот да. Мен түшүнбөй атам дейт да. Бул норма. Эгерде түшүнбөй жатсаңыз, анда сонун. Бул норма. Себеби ушул жерде мен деле бир учурда эч нерсе түшүнгөн эмесмин. Ушунча группа окуттук. Мына сиздер 19 группасыздар. Азыр 17, 18, 19 3 группа окуп атат бир учурда.
азыр дагы эки группада башка агайларыбыз сабак өтүп атат. Ошол адамдар деле биринчи, экинчи айда эч нерсе түшүнгөн эмес. Жакшы өтүп калган, ой, 50дөн өтүп калган, эжелер окуган. Ошолор деле түшүнгөн эмес. 50 жаштагы бир эжебиз иштеп кетти. Ошол эже 2 айга чейин айта берет эле, агай, сиз сүйлөп атасыз, бирок мага экранда мындай чыгарыла эле бир нерсе көрүнүп атат депчи. Анан 2 айдан өтүп бир күнү айтат да, агай, сүйүнчү дейт да анан. Десем мен чочуп кеттим. Эмне болду десем, жакшы элеби баары? Айтыңыз, болсун, болсун десем. Но сиз айтып аткан сөздөрдү экрандан көрө баштадым дейт да. Түшүнүп калдым дебейт. Visual Studio Community десем, ал ошол моментте ушуну көрүп атат экен да. Мен мына жердеги сөздү окуп атам да, айтып берип атам да. Visual Studio Community деп айтсам, эже ушуну көрө баштаган экен да. Мен көрдүм дейт да. Сиз айткан сөздөрдү көрүп баштадым агай. Сүйүнчү дейт да. 2 айдан өтүп анан сүйүнүп атат ал. Анан ошондон кийин аябай көп неме кылып калдым. Но жеңил эмес. Кече да айттым эле, бүгүн да айтайын. Оңой эмес. Мындай. Азыр мындай IT курстардын рекламаларын Инстаграмда мен өзүм да аябай көп көрөм. Адам айтиге кызыккан үчүн только IT тууралуу маалыматтар чыгат мага. Аябай көп чыгат. Аябай көп чыгат. Анан рекламалардын баарын карасаң эле, биздин курска кел, 3 айда эле 100 000ден айлык алып башта. Бизге келсең, биздин курстун артыкчылыгы сени 3 айда программист кылып чыгара алат деп атышат да. Мен ишенип кетем да. Мен барып окуп ийгим келет да. Жаман окугум келип кетет да. Ушунчалык бир мындай тартып реклама кылышат. Ой, дейсиң, чын бекен ушул депчи. Бирок андай эмес. 3 айда эле ошо эч ким курдай болуп кеткен эмес. 6 айдан кийин билесиз. Ушул мына 6 айлык курсту бүткөндөн кийин билесиз, мындай чыныгы жашоону дагы көп окуш керек экен дейсиз да. Башында баары эле курска кирип атканда ушунчалык мындай мотивация менен кирет. 6 ай болуп боло электе эле уже 5 айда, 4 айда эле ишке кирип эле курдай болуп баштасам деген баарынын ниети жакшы. Бирок чын-чынына келгенде 6 айга келгенден кийин Нурлан, жумушка кирбейсиңби десең, агайдан 1 ай убакыт бериңиз, мен тута калайын дейт да. Мен эми Мен түшүндүм, муну окуш керек экен, эми түшүндүм, муну окуш керек экен деп, ошо 6 айда айтини түшүнүп, ошентип өз алдынча окуган деңгээлге жетип алса, анда биз максатка жеттик. Анан ошондо нар жагынан 1-2 айдын тегерегинде кээ бирөө сразу эле табат жумушту. Иншалла мына Арун ага, мына Нургүл эжеге ишенип атам да. Азырынча эми мен мындай жакындан таанышкан адамдарым ушулар да, булардын деңгээлин көрдүм да. 6 ай бүткөндөн кийин дароо эле жумуш таап кете ала турган инсандар да ушуларчы. Анан иншалла ушуну окуп башкалар деле, калбайли. Нурлан мырза деле балким кем калышпайт. Курмангазы эми бул азырынча мектеп окуучусу, дароо иш табышы зарыл эмес. Бул жактан айтинин базалык билимин алып алып, университетке ушул IT жаатына тапшырып, ал жакта студенттерден жакшы болуп окуп берсе эле бул Курмангазы үчүн аябай чоң жетишкендик да. Уланбек мырза кичине бир аз тартынчаагыраак, бирок ошону жеңип жакшы аракет кылса, ал деле ушул бир 8 айга барып жумуш таап кетсе аябай сонун. Аселди пока жакындан тааныбайм, Нурланды пока жакындан тааныбайм, бирок Нурландын аракети, дарамети жакшы болуп атат да. Мен ойлойм, иншалла Нурландыкы деле тез болот депчи. Бирок шарттанып албаш керек. Мисалы эртең жумуш таба албай атса, бул дагы норма. Бардык Мен нерсе. Леонид ойлойм да, агай.
Мен тойлойм да. Мен вообще түшүнбөйм да негизичи. Мгм. Бирок аябай жакшы окугам. Бирок компьютерде мындай ушу мамлекеттик кызматтарда деле иштегенде мындай эмелер менен иштечүмүн да. Кат жазып, кат алып, мындай ушинтип элечи. Анан Мгм. анан мен Москвага келип, Москвада мен таксиде иштеп калдым да. Мгм. Анан мына Сбермаркеттин, Яндекстин офистери бар да. Эми канча адам иштейт билбейм эми. Күнүгө ошоларды эле ташыйбыз да. Офиске алып барабыз, офиске алып келебиз да. Анан абдан көп мындай офистеричи. Эми айтышниктер эле бир офисте эле бир 20 000 адам иштейт окшойт. Анан ошо ойлойм да, ошолорго бесплатно эле бир иштеп бермекмин. Үйрөнгөнчөчү. Ооба, ооба болот. Бесплатно Эмне эле. болбосун. Эгер бесплатно иштеп берем десеңиз, алар дагы сүйүнөт. Себеби мунун каалоосу бар экен дейт да. Анан жашыңыз канчада, Нурлан мырза? Тактап алайынчы. Меники 30-31-де. 31-де. Мен 33 жашымда баштагам. Анан сиз аябай эле мындай карып алыпсыз да. 33 жашымда еще мен кыйратам деп иштеп аткан жумушуман да чыгып алгам. Айтек кыйратып ем депчи. Анан эми канчалык кыйраттык, бирок жаман эмес да. Так, муну арууна X'ти басып өчүрөбүз. Все, болду бул. Бардыгы окей менимче. Мгм. Супер. Эми туугандар, м, биз бүттүк. Çok Муну mu korkuyorum? 5 өнүктүк установка кылып бүттүк. Асел, үнүн өчүрүп алыңыз. Но бирөө сүйлөп атканда дагы бирөө кошо сүйлөсө, Zoom'да аябай жаман угулат. Эртең кайра сабакты кайталап угуп атканда ошол жерлер үчүн аябай нерв болосуздар. Ошого мүмкүн болушунча сүйлөгөндө гана микрофонду ачабыз, сүйлөбөй турганда жаап коебуз. Так, мына VS Code бүттү, Flutter бүттү, Flutter, Flutter, Flutter. Git бүттү, Android Studio бүттү, Visual Studio бүттү. Демек, булардын баарын тең эми мен удалить этип салайын. Кайра дагы установка кылып алып жүрбөй беле, мешать этпесин. Все. Мына эчтеке жок, таптаза удалить эттим. Эми бизде баягы этот компьютердин ичинде, локальный диск сынын ичинде, dev дегендин ичинде, Flutter деген бар болчу. Flutter дегендин ичинде bin деген папка бар, bin. Binди ачабыз. Могул жерге биндин жанына келип бош жерди бассак, басылбай атпайбы? Эми басылды эле. Эй, моундай болуп чыгыш керек. Анан муну көчүрүп алыш керек. Мынакей копировать деп. Мына мону с def flutter bin дегенди копировать этип алабыз. Анан мынау Windows'tu басып туруп, ушул жерге, мынау поискке биз run деп жазсак чыкпады. Анда орусча выполнить деп жазыш керек. Мынакей могул чыгат. Выполнитти басып, бул жерге деген биз эми эмне деп жазабыз? Тара тара тара. System точка cpl. Мына жакшылап көрүп алыңыздар. sysdm точка c sms cpl. Ушундай жазып туруп окей десе, мындай бир свойство системы деген ачылат. Мында дополнительно дегенди мен баса албайм. Аруна баса алат.
Переменные среды дегенди басат. Переменные среды. Мына ат менен анын үстүндө турат ай азамат. Ушул жерде мына переменная дегендин OneDrive'дын алдында path деп турат. Path. Э? Изменить дейсиз. Удалитти басып ала көрбөгүлө ушул жерде. Кудай сактасын. Изменить, создать. Мгм. Создать. Ctrl V менен вставить кылсаңыз. Мгм. Окей. Супер. Эми ылдый жагында системные переменные деген жакта да path деген жүрөт. OS'тин алдында көрдүңүзбү? Ооба көрдүм. Азамат сиз көрдүңүз. Изменить бул дагы. Жок, жок, отмена. Изменить, создать эмес. Изменить, создать, вставить. Окей. Мгм. Окей, дагы окей. М, Дагы окей. Все болду. Бүттү. Биз кайра бинден артка чыгабыз. Бинден артка чыгып, ушул папканын ичинен акырын ылдый карай издесек, бизде Flutter console деген мондай файл чыгат. Ушуну эки жолу бассак, бизге мындай бир жасалма терминал ачылат. Flutter деген. Ушул жерге келип, Flutter доктор деп жазабыз. Flutter доктор. Flutter деген мондай жазылат, Flutter деп. Flutter. Анан доктор. Же балким достор. Flutter достор деген жагат мага. Flutter достор деп жазып, Enter'ды бассак, бизге азыр Flutter жөнүндө маалыматты берет. Бир аз ушуну күтөбүз. Сонун Flutter тууралуу бир нерселерди айтып атат. Ушул жерде англисче жакшы билсеңер окуп койсоңор болот. Welcome to the Flutter. The Flutter tool uses Google Analytics to anonymously report feature usage statistics and basic crash reports. This data is used to help improve Flutter tools over time. Bir nerse about read about data we sent with crash report bir nerse see Google's privacy policy. Короче, мына маалыматтардын баардыгы бар экен. Ушинтип атат. Азыр күтүп атабыз. Ал жерде иштеп атат бул байкуш. Бишкекте сонун болуп жамгыр жаап атат. Урматтуу кесиптештер. Кабар берип коеюн. Акыркы жаңылыктарды окуй. Сонун. Мынакей баштады. Абдан сонун. Баары сонун чыкты. Көбүнчө ушундай чыкпайт. Кызыл каталар чыгып калышы мүмкүн. Азыр мына Android licenses not accepted деп турат. Бул жерде to resolve this дейт. Мына run дейт. Ушундай кыл дейт. Мына моуну көчүрүп ал дейт. Муну көчүрүп алып туруп, анан ылдыйына эле ушуну салып туруп эле мынакей. Могул жерге вставить кылдым, копия кылып туруп эле. Анан Enter'ди бассам, бул мындай нерсе чыгарат мына. Yes or no дейт да. Review licenses that have not been accepted дейт. Кабыл кылыш үчүн Yes'тин Y'ын басып туруп Enter'ди басабыз. Дагы ошондой. Дагы ошондой. Примерно бир 5-6 жолу ушуну сурайт.
6 болду, 5 болду. Все. Эми дагы бир жолу Flutter достор деп текшерип көрсөк, бизге бардыгы жашыл болуп галочкалар чыкты. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жашыл нерсе чыкты. Бул баары окей деген сөз. Ноутбугуңузда проблема жок, иштегенинде проблема жок, установкада проблема жок, бардыгы сонун. Бул жерде эмнелерге галочка койгонун жазып атат. Flutter Channel Stable 3.19 экен, version мындай мындай, local root, Windows version'ı мындай мындай, 10 же андан жогору дейт, Windows түшүндүм дейт. Android Toolchain, Android Devices, Android SDK дегенди көчүрдүң дейт. Chrome бар дейт, Visual Studio бар дейт, Android Studio бар дейт, version 2023-2, VS Code бар дейт. Connected Device деген могул телефондор. Мындай девайстар дагы бар дейт. Network Resources деген жанагы мына Wi-Fi же болбосо кабельный интернет ошол сыяктуулар. Network деген желе го, баягы неме байланыш желелери. Ошолор дагы нормальный галочка бар. No issues found дейт. Эч кандай ката табылган жок дейт. Нургүл же? Туп-туура агай. Сонун үйрөнүп калыптырсың англисчени. Менин Азаматсыз. англисчем жакшы эмес, ошого улам сизден сурап коюп атам. Но мен Туура мындай эле баардыгына сөзмө турат. сөз эмес, мүмкүн болушунча ошол маанилерин эле которгонго аракет кылып атам. Жок, жалпы жөнүнөн туура эле которуп атасыз. Ооба. Рахмат. 3 жылдык Duolingo'нун результаты бул. Ооба, ал боюнча рекорд койгонуңузду билебиз, азаматсыз. Мгм. Анда, урматтуу кесиптештер, туура 1,5 саат убакыт болду. Азыр 12 болду Кыргызстанда. Мүмкүн болушунча 1 саатта бүтүрөлү деп ойлодум эле, бирок эми бул деле жакшы. Мен ар дайым позитивтерди гана көрөм, Нурлан мырза. Ошол Жакшы. азыр айта турган сөзүм калдыбы, калбадыбы билбейм. Дагы бир жолу кайталап айтып көрө берейин. Бүгүн ушул көрсөтүлгөн нерселерди установка кыласыздар эртең. Бир ката чыкса, кыла албай калсаңыз, бул сиздин тупойлугуңуз эмес. То есть ошол норма. Бул баарыбызга тиешелүү. Мисалы, жеке мен өзүм деле ошо Flutter'ге киришип атканда ушуну кыла алган эмесмин. Менин бир окуучум бар эле, как раз ал да Flutter үйрөнүп аткан экен, ал Ала Тоо университетинде студент болчу. Ал университетте билими бар болгон үчүн, анын түшүнүктөрү бар болгон үчүн, мага чейин установка кылып алган үчүн мага жардамдашкан. Бирок мен ошону установка кыла албай атканымда мындай мотивациям түшкөн эмес. Себеби билет элем, үйрөнүп кете аларыма ишенет элем. И бул бир жолу кылуу менен болгон жок. Анан азыркы учурда ушу смело айта алам, Flutter'ды установка кылуу боюнча дүйнөдө менден кыйыны жок. Серьезно айтам. Себеп дегенде мен жок эле дегенде бир 300 ноутбукка установка кылдым да. Демек, 300-400 десем деле болот. Уже 20 группа болоюн деп калды. Ар бир группада 15-20 адам болуп атты. Могу жерде деле бир азыр 10 адам кирип атты. Азыр 7 адам. Ошонун баардыгын эсептей келгенде ошон 400 адамдын ноутбугуна установка кылып бердим. Flutter'ды установка кылуу боюнча билбейм, эч ким менин алдыма чыга албайт. Ошон үчүн мисалы эртең өзүңүз установка кылып атканда бир көйгөй чыгып калса, сизди мени менен салыштырбаңыз. Себеби 400 ноутбукка установка кылган адам бар жаныңызда, анан сиз барсыз да. Бирок ошол адам дагы бир учурда сизге окшоп эле кыйналган, билген эмес, сурангам, аябай жалдырагам окуучума. Еще минтке
агайга айтпай эле кой депчи, мен жардам бердим дебей эле кой депчи. Уялгам себебичи. Анан бирок кайра эле өзүм чыдабай кетип айтып койгом, агай мен кыла албадым, короче, жардам алдым десем, бул да жакшы сыпат дейт да. Бул да жакшы сыпат дейт. Анткени жардам алганды да билиш керек дейт, сураганды билиш керек дейт. Анан деп калдым сүйүнүпчү. Нормаль эле турбай көрсө депчи. Себеби эки түрдүү адамга билим жукпайт. Бир текеберчилик кылгандарга, мен ушу тураттан сурайт белем, а деле мага окшош эле бир тупой экен го десең, өлдүң, анда жукпайт. Же болбосо, бул турат эми билбейт экен деп айтат го, уят кой деп сурабай койсоңуз тоже жукпайт. Салют. Все, жакшы салыңыздар. Абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабакты ойлоп атам, түшүнүктүү эле өтө алдым деп. Анан азыр келиңиздер. Мен өзүмдүн экранымды көрсөтөйүн. Бизде группа бар. 19 группа. 19 группаны бир аз настройкалайлы, келиңиздер. Кээ бир нерселерди кайрадан жиберип калышым мүмкүн. Группаны башкар деген бар экен. Ушул жерде мындай топикстерди ачып коеюн. Мындай кылсам, бизге могул General деген ачылды. Негизги маалыматтар ушул жакта калды, сонун Generalда калды. Бул жакта ар дайым жазыша берсек болот. Ушул жерде жазыша бересиздер. Анан жаңы топик ачалып, суроо, жооптор. Мисалы, эң эле жөнөкөй. Сурооңузду бул жакка бериңиз. Мындай сабак боюнча бир суроо болуп калса, ошону ушул жакка жазасыз. Андан кийин дагы эмне кошолу бул жакта? Тапшырмалар деген бир каналыбыз болсун, тапшырмалар. Тапшырмаларды бул жакка жибериңиз. Эртең агайлар тапшырма берет, анан тапшырманы жөнөткүлө дегенде ушул жакка жөнөтөсүз да. Андан кийин Сол шилтемелер деп да койсок туурабы? Керектүү шилтемелер, ссылкаларды койгонго. пайдалуу Пайдалуу шилтемелер. шилтемелер. Пайдалуу шилтемелер. Шилтемелерди бул жакка жибериңиз. Анан дагы мындай деп коелу. Акысыз ресурстар. Акысыз ресурстар. Эртең дагы кандайдыр бир маалыматтарды тапсак ушул жакка жөнөтө беребиз. Мына акысыз ресурстар деген жакка, мисалы, YouTube'дан кирдиңиз, бирөөнүн жакшы сабагын таап алдыңыз, ушул жакка жиберип коесуз да. Китеп таап алдыңыз, билбейм, мындай. Только биздин эле сабак менен чектелбей ушундай. Анан мынул General деген жерде каалаган нерсеңерди жаза берсеңер болот. Жөн эле агай салам алейкум деп койсоңор деле боло берет. Анан главный бир нерсе калып калды, мен ошону унутуп кетип атам. Feedback. 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 Feedback'ти туура жаздымбы? Ооба, туура жаздыңыз. Feedback бериңиздер. Feedback бергенди үйрөнүңүздөр, пожалуйста. Бул сиздердин билимди бышыктайт. Азыр мен сурайм сиздерге, сабак кандай болду? Абдан сонун. Сабак Болду. маалыматтуу болду десек болот. Көптөгөн маалыматтарды көчүрүү боюнча маалыматтарды алдык. Кантип туура көчүрүш керек. Андан эми калганын көчүрүп атканда дагы түшүнүктүүрөөк болуш керек. Мына бүгүнкү сабакка мисалы кандай фидбек бериш керек? Бүгүнкү
сабакта Flutter'ге тиешелүү 5 программаны орнотууну үйрөндүк. Э, Сабак ошонусу менен пайдалуу болду. Бирок Турат агай деген калп эле көп сүйлөй берип башты оорутканы жаккан жок. Мындай конкреттүү болсун да. Эми албетте мындай эгер бир нерсе жакпаса дагы кээде ушундайды да угуп каласың да. Агай жаккан жок сабагыңыз дейт да. Эмнеге десең жөн эле да, просто жаккан жок да. Эгерде чын эле жакпаса анда именно ошо жакпаган нерсени көрсөтүш керек. Мондай кылганың үчүн жакпады. Жакса ушул нерсеси менен жакты. Мына конкреттүү фидбек бергенди үйрөнөлү. Азыр эмес, сабакты кайталап көрүңүздөр. Анан сөзсүз фидбек жазыңыздар, пожалуйста. Жумада 2 жолу видео запись болот. Сиздер жумада 2 жолу фидбек сөзсүз жазасыздар. Эртең сабактар башталгандан кийин да муну тактатабыз. Кыргызчасы кайтарым байланыш болуп калабы ошондо, э? Негизи ошо Кайтарым кайтарым байланыш деп колдонулуп жүрөт. Бирок мен мындай аябай мындай грамматикалык мааниси ушуга туура келеби точно билбейм. Бирок айта берсе болот. Кайтарым байланыш. Пикир деп койсок болот. Пикир. Эң жакшысы пикир. Пикир билдириңиздер сабаккачы. Жаккан жокпу? Жакпаса жаккан жок айтыш керек. Мондай нерсе үчүн жаккан жок депчи. Жөн эле мисалы. Нурландын отурган жери мага жаккан жок. Сен эмнеге десе? Жаккан жок. Мындай өзүң настроениең жок келип алып эле анан жөн эле жаккан жок дей берген болбойт. Мисалы пардасынын өңү көп жарашпаптыр. Эгер жашыл болсо дагы жакшы жарашат эле демекмин да мисалы. Эгер мен фидбек бергим келсечи, эгер жакпай аткан болсо. Же болбосо тескерисинче аябай жаркыраган сонун жерге отурупсуз, аябай жакты депчи. Жөн эле нурланып турган жер жакты мага деп койбой. Мындай. Эмнеге жагып атат ошону да конкретно баса белгилеп айтыш керек. Ак футболка кийип отурганы аябай сонун жарашыптыр. Эгер кара футболка болгондо жарашпай калат эле депчи. Мындай сонун кылып фидбек айтыңыздар. Мына бул саатты өзүм жасадым. Саат да. Эски желек, анан жанына саат кылып. Eski jelekti emnеге коюп койгонду ойлоп атам. Эски желек эстен кетпейт болуп үйдө сакталып тура берсин дедим. Эми бул деле бир тарыхый нерсе болуп калды да. Кээ бирөө мындай урушуп атат, эми президент кабыл алган нерсени жакшы көрүш керек депчи. Эми айла жок, жаңы желекти жакшы көрбөй койгонго шансың жок. Бирок бул деле ошол баягы биз бала күнүбүздөн бери эсибизде калган, биз сүйгөн, көтөргөн желек тура берсин. Эч кимге зыяны жок. Ошол анда баарыңыздарга кутман кеч, жакшы салыңыздар. Мен Жакшы сиздерди жабыңыздар. жакшы көрөм. Жакшы саламатсыздар, рахмат. Рахмат Сау, агай, сау. жакшы жасадыңыз. Жакшы жабыңыздар.